Assalamu алейкум, урматтуу бүгүнкү келген коноктор жана ошондой эле биздин аскерге жөнөтүлүүчү чакырылуучу жигиттерибиз. Бүгүнкү аскерге жөнөтүү аземин ачык деп жарыялайбыз. Азыркы сөздү Бакай Ата райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин биринчи орун басары Надырбаев Замир Медербековичке берилет. Урматтуу ата-энелер, урматтуу эр жигит азаматтар, мына сиздер бүгүн өзүңүздөрдүн мамлекет алдында ыйык милдетиңиздерди аткарууга жөнөп жатасыздар. Аман эсен ден соолукта барып келгенге Кудай Таалам насип кылсын. Намыс менен, сабырдуулук менен жакшы кызматыңыздарды өтөп келиңиздер. Ошол сиздердин барып жакшы служба кылып келгениңиздерге ушундаки ата-энелер дагы өздөрү күн түн тилеп отурат. Бир жыл убагында ата-энелер сиздерге дагы сабырдуулук каалайм. Жакшы барып келсин балдарыбыз, аман эсен кайтып келсин мекенинен, жакшы кызмат кылып келсин. Сиздерге да ден соолук ата-энелер. Ушундай татыктуу ушу мекен үчүн коргойм деген балдарды тарбиялап өстүргөнүңүздөргө сиздерге терең таазим. Ушул жалпы барыңыздарды Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясы жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Военкомат аскер комиссариатына сиздерге дагы ийгилик, жакшы ушундай балдарды намыстуу кылып ошол жакта өтөп келгенине салымыңыздарды кошо бериңиздер. Бүгүнкү иш-чарабыз жакшы өтсүн. Сиздер аман эсен мекенибизди коргогонго, жакшы кызмат кылып келгенге Кудай Таалам насип кылсын. Рахмат барыңыздарга. Сүйлөөчү сөз Бакай Ата райондук аскер комиссары майор Баймырсаев Сагынбек Жаңгырбаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, урматтуу мекен коргоочулар. Бүгүнкү ата мекенди коргоого узатып жаткан ушу ата-энелер, сиздерге чоң рахмат. Ушундай ыймандуу ата мекенди коргойм деген намыстуу жигиттерди тарбиялап алып келип узатып жатасыздар. Бир жылдын ичинде аман эсен сиздердин колуңуздарга кайра кайтып келишине биз дагы Алла Тааладан тилеп турабыз. Ушу балдар мынакей ата-энеңерди, үй бүлө бүр туугандарыңарды, айылыңарды, ошонун ичинде районду, областы, Кыргызстанды уят кылбай кызмат кылып келди. Баарыңарга ден соолук, ар дайым командирлердин, сержанттардын, офицерлердин айткан тапшырмаларын так аткарып, милдетиңерди татыктуу аткарып келди. Баарыңарга ак жол, коюлган тапшырмаларды убагында аткарып, убагында кылсаңар, кыйналбайсыңар. Аман эсен ата-энеңерди сүйүнтүп, кайра бир жылда келип каласыңар. Ишиңер, жолуңар байсалдуу болсун, аман эсен барып, аман эсен кайтып келди. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү маанилүү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу ата мекенди коргоого аттанган Кыргыздын жигиттери. Анан жакын арада эле мына Тажик Кыргызстан чек арасындагы окуяларды билебиз. Ар бир замандын учурдун өзүнүн баатырлары болот экен. Кудайга шүгүр, эми азыр мамлекетибизде куралдуу күчтөр жагы күчтөндү, чек арабыз бекемделди. Бирок ошону дагы андан ары бекемдеп күчтөндүрүү силердин милдетиңер. Силерге ошол ак жол, ийгилик, мекенибизди аман эсен коргоп, кайра ушул ата-энелердин, бүр туугандардын жана ушул биздин Бакай Ата райондук аскердик комиссариятынын алдында кайрадан ушинтип жолугушууга чын ниеттен каалайт элем. Баарыңыздарды Алла Таала балай кырсык жамандыктан сактасын.
кызматыңарга, ден соолугуңарга, ишиңерге Алла Таала береке берсин. Рахмат, айтканыңар келсин. Кийинки сөздү ушу ата-энелерден. Кудайга шүгүр, мына Кыргызстаныбыз өнүгүп өттүр. Ушундай иш-чараларды өткөрүп бергениңиздер үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз сиздерге биринчиден. Ушу акимдин орун басары Замир мырзага жана ошондой эле ушул жерде иштеп жаткан военкоматтын ишкерлерине ыраазы. Балдарга эмне дейбиз? Ар бир ата уул ушу Кыргызстанды милдетти да, бул армияга барып келишчи. Силерге ак жол. Бардыңар аман есен барып, бардыңар аман есен кайткыла. Кыргызстандын келечеги силердиңер, биздин келечеги силердиңер. Бардыңар ак жол. Ата-энелердин атынан. Урматтуу ата-энелер. Мына алдыбызда балдарыбыз турат, неберелерибиз турат. Ушулардын тетиги бүгүн аскерге жөнөп аткан учуру алдыда милдетин аман есен жакшынакай кылып, күлүп жайнап өткүзүп келүүсүн биз дагы талап кылып отурбуз. Барган жерлери жакшы болсун, балдарга ыйман берсин, топук берсин, өздөрүнө дагы. Жакшы кызматын өтөп келген жигиттерден болуп, алдыңкы жигиттерден болуп жүрө берсин. Балдарды жигиттерге тапшырып атабыз. Жигиттерибизди Кудайга тапшырып атабыз. Аман есен ойноп күлүп жайнап өз үйүңөргө келип калыңарды биз да каалайбыз, калып кетейиндер. Шыгылып аман болгула, бар болгула, баарыңарга узун өмүр, чексиз ден соолук каалайм. Бүгүнкү азымды жабыктап жарыялайбыз. Узатып жакшы калдык. Termin kısa koyma var. Bir bala yarı falan mal olacak sana. Abi prema ötürü git kaldı. Gelip kalsın, kağlayız biz de. En turukta olmalı. Şu mallarım aman bolsun, var uzun ömrüm aman esenler. Ha,